Biz uşul yerde bir gana maksatımız uşul bolsun. Ey Rabbim, men senden razımın, sen menden razı bol. Eng oğlu birinci 5 vakt namazga beken bolalım tuğanım. Cemaatda şeytanға taşırdık ko. Asıl taştı biz özümüzün şeytanımızla, özümüzün Jaman kuk mün özümüzge ırgıttık taşsınlar. Allah Teala inşallah emi eli jurtubuzga aman esen jet olganda ошол жактан көрүшүктү насip etsin. Allah Teala bardığınızdan razı olsun. Kudayım buyursa aman esen mamleketibizge bargandan keyin үй бүлө бала чака менен учурашып, урук туган, бир туган, жоро жолдоштор менен учурашкандан кийин эң чоң бизге чоң бир аманат бир тугандар. Биз ушул ыйык жерге келип, ушул пайгамбарлар жүргөн, өзгөчө сүйүктүү пайгамбарыбыз туулган, жүргөн, дават иштерин жүргүзгөн жерлерди көрдүк. Ыйык жерлерди көрдүк, ыйык тоолорду көрдүк. Dinimizde mına ıyık toğlar, ıyık mekendерди баардыгыбыз басып биргеликте бир жам болуп ибадаттарыбызды аткардык. Эми ушунчалык бул ибадатты аткаргандан кийин мамлекетибизде бизди үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз чыдамсыздык менен бир башкача бир сезимдер менен күтүп атат туугандар. Баргандан кийин эми ушу ажылык деген наамга мындай ээ бололу таксыларым. Эң оболу биринчи 5 вакт намазга бекен бололу туугандар. 5 vakt namazdı Kudayga şükür memleketimizde hazır kadam sayın meçit. Bir mahallede bir ayılda жоқ дегенде 2'den 3'ten meçit var taksıların. Тура var. Бирок тилекке каршы Bağımdatқа барсаңыз birinci sap толот же толбойт. Мына ошон үчүн 5 vakt namazды taksılarım 5 vakt namazды biz meçitte okuylu taksılarım. Meçitte okuylu. Мына бул жерде кандай жамаат менен biz көнүп калдык. Ruhani, manavi көндүк ушул нерсеге. Haramdın içine var 5 vakt namazdı cemaat менен жан балып окуш кандай сол атмосфера туурабы? Могул жерде да мына жамаат менен окутабыз. Эми иншалла мамлекетибизге баргандан бир туугандар зарури бир зарылдык гана бир иш болуп сапарга чыгып кетип же болбосо бир себептер аркылуу башка нерсе болуп калса мейли, бирок айылда жамаат менен ажабалар эң биринчи сапта сиздер болуңуздар. Сиздер болуңуздар. Анан баргандан кийин мына бул жамаат бекеринен эмес, бул ибадаттар бекеринен эмес таксылар. Биз жамаатта шайтанга ташырдык го. Асыл ташты биз өзүбүздүн шайтаныбызга, өзүбүздүн жаман кулк мүнөзүбүзгө ыргыттык таксылар. Мына ошол жерде биздин жаман сүйлөгөн сөзүбүз, характерибиз дейбизби, жүрүм турумубуз дейбизби, айтор жаман кыялдарыбыз ушул жерде калсын, ошол шайтанга таш боронго аткан жамаатта калсын туган. Силер өзгөргүлө. Баргандан сиздерден жамаат эл мындай өзгөрүүнү көрсүн. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык ибадатынын кабыл болушунун себептеринин бирөөсү дагы мына ушул. Баргандан кийин ал ибадатына бекен болот. Жана анын жүрүм турумунда, кыял жоругунда, мамилесинде, адеп ахлагында өзгөрүү болот туугандар. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızga ошондой sıfatты nasip ve muvassar eylesin inşallah. Andan keyin tugandar dagы bir çoğ amanat. Bul jurt başçыбыздын dagы çoğ amanatı, urmаттуу prezidentimiz Sadun Hocaевичтин dagы akırkı mezgilderde muftiyatка, alımдар kengешине, alımдарга karata айтылган элибиz ынтымак болсун дейт. Журтубузда ынтымак болсун. Ынтымак болуп бекен бололу. Бизди көрө албаган, ушул ынтымагыбызды көрө албаган, ушул жакшы жашообузду көрө албаган чачтан көп душманыбыз бар. Ошон үчүн ынтымак бололу деп. Мына Арафатта дагы эми бардыгына жетише албадык, кечирип коесуздар. Ошо бир палаткада ажыларыбыз менен журт башчыбыз менен байланышып, журт башчыбыздын дуасын алдык. Арабызда барбы катышкандар? Ошол журт башчыбыздын дуасында байкадыңыздарбы? Биз сиздерден бир нерсени суранабыз, ынтымак болгула, ынтымак болгула. Ынтымак болгон жерде береке болот, ынтымак болгон жерде өсүү болот, ынтымак болгон жерде ийгилик болот деп айтты. Көзүбүздүн карагиндей болгон мамлекетибизди, ынтымагыбызды, достугубузду, биримдүүлүгүбүздү бекемдешибиз керек. Ага сиздердин салымыңыздар чоң болуш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө бир жолу ажылык ибадатын аткарган туугандар.
Hicratın 10. yılında 100 minden aşığın sahaba menen mına Madinat-ı Munawwaradan uşul ıyık Mekke şahrına gelip 63 yaşında en akırkı ibadatı da oldu. Oşol ibadatı atkarıp Arafat'ta koştoşu hutbasını aytkan. Oşol hutbasında bir neçe jolu ashabına, musulmanlarga kayırılıp al жерде el muslimu ahul muslim, el muslimu ahul muslim, el muslimu ahul muslim деп süykті пайғамбарымыз bir neçe жолу кайталаган. Musulman, musulmanın bir tuğanı деп. Musulman, musulmanın bir tuğanı. Kimdin жүрегіне иман уяласа, ал dinimizde musulman bir tuğan. Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhannas inna khalaqnakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaile li ta'arafu inna akramakum indallahi etqakum degan ayette Allah yer betindeki bardıq adamzatқа kayırılıp turup aytkan sizlerдің атаңар дағы, sizlerдің enеңер дағы bir деген. Жаратылынған адамзаттың атасы дағы bir, enesi дағы bir туғандар. Бардыңар bir ата, bir oğu eneden жаратылдыңар дегенден кейін қарасаңыздар, эми Кудай Таалам кабила, уруга, улут-улутка бөлүп койгонун себебин да айтты. Бири-бириңер менен мындай достукта, ырашкерликте таанышып, достошуп, жакын болуп жашаш үчүн мен силерди кабилаларга бөлүп койдум дейт да. Ар кандай урууларга, улуттарга бөлүп койдум. Эми Кудайдын алдында бир туугандар, Кудайдын алдында кайсыл улут же кайсыл жүз жогору турат десе, Аллах субхану ва таала инна акрамакум индаллахи атқакум, Аллах Тааланын астында эң урматтуу ээ болгондор Кудайдан корккондор деп айтты. Мына ыйык жерде, мына ыйык Меккеде эч бир мындай таасири кете элек, мына байкадыңыздарбы? Харамга лаббайк Аллахумма лаббайк деп кетип атканда, Жамаратта болсун, Минада, Муздалифа, Арафатта болсун, ар түркүн түстүү эл менен жүрдүңүздөр, туурабы? Жаныңызда кара түстүү, сары түстүү, ак түстүү, билбейм кандай гана улуттар, тилдеги адамдар менен bir ihramda ibadat atkardыңыздар. Мына ушунун өзү эле бизге чоң бир белги тасылады. Биз эч кандай бөлүнүүгө, жарылууга эч кандай керек эмес. Мына бул ажылык ибадаттын бир максаты бардык дүйнөдөгү мусулмандардын бардыгын башын бириктирип коет ушул жерде. Арабтан ажамдын, ажамдан арабтан эч кандай айырмасы жок. Ал бир гана айырма жүрөктөгү иман. Биздин иманыбыз. Андыктан туугандар, иншаллах Кудайым жолуңуздарды ачык кылсын. Аман есен сак саламат эл журтка баргандан кийин мен жогоруда айткандай, мындай ибадатыбыздын бир шаң шөкөтүн, таасирин, аламатын, белгисин ошондой бир көрсөтөлү. Азыр биздин колубузда шанс бар. Биздин дуаларыбыз кабыл боло турган жерде турабыз. Али кеч эмес. Биз ушундай дуа кылалы таксыларым. Биз Аллахтан ыраазыбыз. Туурабы? Ушундай сонун мекен берди, үй бүлө бала чака берди, урук тууган бир тууган берди. Ондай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Биз Аллахтан ыраазыбыз таксылар. Эми Аллах бизден ыраазы болсун. Аллах бизден ыраазы болуп турган амалдарды аткарууга ушу өлүмүбүз келгенге чейин, өмүрүбүздүн акырына чейин аракет кылалы таксылар. Биз ушул жерде бир гана максатыбыз ушул болсун. Ey Rabbim, мен сенден ыраазымын, сен менден ыраазы болгон. Иншалла мына ушундай сыфаттар менен, дуалар менен Аллага кайрылалы, Аллах бизден ыраазы болсун. Аллахтын ыраазылыгы таксыларым биздин аткарган амалыбызда турат. Аллахтын ыраазылыгы менен биз мына ушул жерге жетип келдик. Аллахтын мүмкүнчүлүк бергени менен биз ушул Аллах ыраазы боло турган амалдарды аткарып атабыз. Аллах ыраазы боло турган жакшы амалдарды аткарууга бел байлап атабыз, ниет кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Бул бир аламат, бир белги, демек Аллах бизден ыраазы тугандар. Эми ошол өмүрүбүздүн аягына чейин ыраазы болуп калыш үчүн сиз менен бизге аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ибадаттарыбызды аткардык. Мекенге кайткандан кийин таксалам ушул сыпатта жүрөлү. Ушул ниетте бололу. Алланын астына барганда, ey Rabbim, сен мени чакырдың, ибадаттарды аткардым, ыйык жерлерде жүрдүм. Ошондон кийин мен күнөөкөр пенде болчумун. Сага сөз бердим Арафатта. Ey Кудайым, ошол күнөөлөрүмдү кечиргин. Эч качан ошол күнөөлөргө кайтпаймын, аткарбаймын деп сөз бергенмин. Деп өзүбүзгө сөз берели таксалар. Баргандан кийин күнөөлөргө кириптер болуп кетиштен өзүбүздү абайлайлы таксалар. Аллах Таалам жолуңарды ачык кылсын, байсалдуу кылсын. Мадинага бараткандардын Кудайым жолун ачык кылып аман эсен мекенге жетип алсын. Мына Кудайым буйруса 1-2 июндан баштап
Ciddi arkulu Kudayım buyursa Bişkek, Oş, kattамдар baştalat. Allah Taala inşallah emi eli jurtubuzga aman esen jet olgandan ошол жактан көрүштүктү насип этсин. Allah Taala баардыгыңыздардан разы болсун. Өзгөчө ушул сиздерди жетектеп жүргөн ажы башчыларыңардан разы болсун. Мына ажыл ибадатын көрдүңүздөр, кандай кыйынчылык менен келет, туурабы? Ушул кыйынчылыкта ажы башчы башыңарда турду. Ушул мусулман бир тууганымдын ибадаты Кудай кабыл кыла турган деңгээлде болуп калсын деп күнү түнү. Балким биз рахат уктап атканда ажы башчы уктаган жок тасылар. Ажы башчы гам менен болду. Ушулар аман эсен ибадатын аткарып алсынчы деп күнү түнү сиздердин кызматыңыздарда болду. Андан сырткары Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында ушу ажылык ибадатын уюштурган биздин штаб бар, мына штабтын жетекчиси Даврон ажекебиз отурат, Алмаз ажекебиз отурат. Бул биздин Саудия мамлекетинде Мекке шаарында ушул ажы умра ибадаты боюнча мас'ул жоопкерчиликти алган Абдували таксырыбыз турат. Канча жылдан бери 20 жылга чукул Кыргызстандан келген бардык ажыларга ушу Абдували дамла күнү түнү буту бутуна тийбей кызматтарды аткарып турат. Мына бул жыл Алла разы болсун, Абдували дамлабыздын жубайы дагы окуу жайды бүтүп, билимге ээ болуп, биздин апаларыбызга, кыздарыбызга, жеңелерибизге дарстарды уюштуруп берди. Алла Таалам сиздерден разы болсун Абдували дамла. Кызматыңыздардан разы болуңуздар. Анан иншалла ушул бир туугандарыбызга дуа кылалы. Анан өзгөчө чоң бир аманат таксыларым. Ушул биздин динибизди диндар болуп жашашыбызда мамлекеттин башында турган жетекчи, журт башчыбыз өзү иншалла мына динге болгон көз карашын көрүп атасыздар. Ушул болушунча биз ахли сунна Ханафи мазхабында жашаш үчүн толук бизге жардамчы болуп, ушундай бир аракеттер жасап атат. Дуалар кабыл боло турган жерде сөзсүз башчыбызга, журт башчыбызга дуа кылуу биз үчүн важип. Ошон үчүн иншалла журт башчыбызды унутпайлы, элибизге, жерибизге, коомубузга иншалла дуа кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.